Салам достор, сулуулук, сүйүү, жаштык жана айымдарга керектүү нерселердин баары менин каналымда. Менин атым Айнура Сагынбаева. Бүгүн сепкил жөнүндө сүйлөшөбүз. Сепкил эмне себептен пайда болот? Негизи сепкилди дайыма туруктуу кетирүүгө мүмкүнбү? Же мүмкүн эмеспи? Косметологдор берген жарнамаларда сепкилди кетиребиз, тактарды кетиребиз, сепкил экинчи чыкпай тургандай кылып беребиз. Же ошол эле кремди сатып алабыз да, сепкилди кетирип салуучу кремдер навсегда кетирип беребиз дегендер. Чынбы же чын эмеспи? Билесиңер, мен дайыма чыркыраган чындыкты айтам. Мени жакшы көрүшсө да, жаман көрүшсө да. Ошо сепкил тууралуу, так тууралуу менин видеолорум көп. Ошого карабастан дагы бир жолу эскерте кетейин. Мына сепкилди чыгара турган клеткалар. Меланоцит деп коет. Бул кадимкидей кичинекей завод сыяктуу. Анан ошол меланоциттен акырын барып сепкил ошо бетибиздеги, теридеги кератиноцит деген клеткаларга түшөт дагы, ошол жерден кичинекей сепкил болуп калат. Так менен сепкилдин айырмасы эмне? Так болсо нормалдуу эмес көрүнүшү. Бул бир себептен түшкөн, бир патологиялык процесстен түшкөн нерсе. Мисалы, гормондор көтөрүлүп кеткенден же бет ысып кызарып тура эмес косметика колдонгондон же күнгө каршы крем колдонбогондон түшкөн нерсе. Эгерде ошонун баары болбосо, ал так болмогу эмес. Сепкил болсо, бул генетикалык программасы бар нерсе. Демек, сиздер төрөлө электе ошондой генетикалык программа бар болчу. Ушундай кыз төрөлөт, бетинде ушундай сепкилдер болот деп. Демек, апаңыздарда же чоң апаңыздарда же тайнеңиздерде бирөөндө ошондой сепкил бар болчу. Бул өзгөчө теринин сезгич болуусу. Мына клеткалар мындай процессти козгойт. Биринчи тирозин деген бир зат болот. Ал тирозинди тирозиназа деген барып чукуйт. Анан акырын химиялык реакциялар болуп барып туруп меланин деген боекко өтөт. Ошол меланин деген боек ар кайсы жерде точка болуп калган, ошол сепкил деп коет. Ошо меланинге толгон кератиноциттер ошо сепкилге толгон биздин бетибиздеги клеткалар. Сепкил бул генетикалык программадан болду дейбиз. Анда сепкилди кетирүүгө мүмкүн эмеспи? Бир четинен ооба, мүмкүн эмес. Сепкилди кетирсек болот, бирок убактылуу кетирсек болот. Анткени бул баары бир генетикадан келген программа. Бүгүн сепкилди кетиресиңер, лазер, пилинг, фото, бүт баары менен. Эртеси күнгө чыксаңар, сепкил кайра эле пайда болот. Анткени силердин клеткаңар ошо күнгө өзгөчө, башкалардан өзгөчө сезгич. Бирок, эми мен өмүр бою ушул сепкил менен жүрөмбү? Жок. Сепкилди бар айымдарга бир кеңеш берет элем. Кышында дайыма пилингтер менен, лазерлер менен, башка методикалар менен иштегиле. Беттин терисиндеги эскирип калган меланинге боекко турган клеткаларды сыйрылтып, турултуп жок кылгыла. Жазында, жайында болсо такты токтотуучу, сепкилди токтотуучу, меланин боло турган химиялык реакцияны токтото турган кремдерди колдонгула. Бул кайсы кремдер? Арбутин, экстракт лакнянки, витамин С, көк чай экстрактылары бар кремдерди активдүү колдонгула жана күнгө каршы кремдерди дайыма колдонгула. Ошондо жайында сепкилиңер болсо дагы бозоруп, көп жакшы билинбейт. Мына, дагы бир жолу кайталап кетейин. Сепкил бул генетикалык программа. Экинчиден, сепкилди түбөлүк кетирүү мүмкүн эмес. Үчүнчүдөн, сепкилге баары бир кам көрүш керек. Кышында ошо сепкилди агартуучу процедураларды сөзсүз жасаш керек. Анан төртүнчү, сепкилди токтотуп контролдосок болот. Видео жакса плюс койгула, комментарий жазгыла, перепост кылгыла жана албетте менин каналыма катталгыла.